Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде майыптыгы бар адамдар арасында шахмат боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты өтүп жатат. Оюнга өлкөнүн бардык аймактарынан келген аярлуу катмар катышып, Мелдеш 5-майдан 10-майга чейин уланат. Мында А категориясы ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, Б категориясындагы көрүү, угуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана С категориясындагы таяныч кыймыл аппаратын колдонуучулар, анын ичинде жалпы оорулардан майыптыгы бар адамдар шахмат ойноп, кызуу мелдеш курушууда. Аталган чемпионаттан жеңгендер алдыда Азия оюндарында жана дүйнөлүк чемпионаттарда өлкөнүн намысын коргошот. Менин разминкасы да бул аябай мени өстүрөт, ой жүгүртүүнү өстүрөт. Шахматка ушундай бир ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген болсо эле үйдө алып отура бербеш керек. Ушу спорттун бир түрү менен машыктырыш керек, баланычы алектендириш керек да. Эми биз ата-энебизге рахмат, ушу шахмат үйрөтүп койгон экен. Бул жылында дагы Кудай буйрса аракет кылып атабыз эми. Ар бир оюнчунун максаты жеңиш дейт го. Призовой фондго жетиш. Ошо аракет кылып атабыз, Кудай буйрса. Жакшы жетишкендик өтүп калсак, Азия оюндарына мүмкүнчүлүк болуп калса барып келебиз, Кудай буйрса. Белгилей кетсек, иш-чара майыптыгы бар адамдар ортосунда шахматты физикалык реабилитациялоонун жана социалдаштыруунун каражаты катары кеңири жайылтуу, аларды шахмат боюнча өзгөлтүксүз машыгууга тартуу жана Кыргыз Республикасынын шахмат боюнча курама командасына талапкерлерди киргизүү максатында Кыргыз шахмат федерациясы тарабынан жыл сайын уюштурулуп келет. Бул Ош чергесинде биринчи жолу мындай иш-чара өтүп жатат. Эми бул иш-чаранын негизги максаты бул ушул Кыргыз Республикасында ушул аярлуу катмар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын арасында жылда эле өтүүчү. Буларды өзүңүздөр жакшы билесиздер, аябагандай назик, бирок ошол эле кезде акылдуу, колунан баардык нерсе келген элдин калың катмары болуп эсептелет. Айданек Сагынбек кызы, Ерлан Сабирбек уулу, Ошемпу жаңылыктары.